Assalamu alaikum туугандар. Кандайсыңар? Туугандар, кечеги чыккан видеолордун эки үйү сатылып кетти. Бирөөсүнүн номерин чыгарып койсом, өткөндөгүдөй окуя болду. Кадимкидей телефон чалуулар аябай көп болуп, ээсинин номерин салып койсом, чалуулар көп болуп, 200 миңге сатылып аткан үйдү 250 миңге көтөрүп, баасыны. Эми билбейм эмне себептен, мен азыр бирөөгө бир жаман эме кылгым келбейт. Эмне себептен болду, баасын көтөрүп коюптур да, эжеш. Анан а менен соодалашып, ал эже менен башка бир биздин бир тууган алды ал үйдү. Баасы ушинтип көтөрүлүп кетет экен да. Ээсинин номерин койсомчу, ошого бул экинчи менин катам. Башка номерди койбой эле коеюн дейм. Ката кылып номерди коюп деп, себеп канча көп 1 мүнөттө, 10 мүнөттө баягы реклама чыккандан кийин канча көп чалуулар болсо ошол номерге ээсине, ошончо анын аппетити ачылат экен да. Анан адамдын нафс, ар бирибизде нафсыбыз бар, ошол нафсты токтото албайт экен да. Карасам чалуулар аябай көп, анан ошол чалууларды көрүп туруп же биздин туугандар өткөндөгү биринчи болгон окуядай болду, билбейм эмне себептен, бирок ошондой болгон болсо, биринчи окуядай болгон болсо, баасыны көтөрүп коюп албай койгон болушу да мүмкүн да. Анан наркы биринчи адам, кийинкиси адам, алам деген адам реклама менен чалат, 200 миңдикти угуп туруп, бирок ал баасыны уже көтөрүп койгонун билип туруп, кандай десем, башка чарасы жоктой ошол үйдү алышка туура келет да. Себеп буга чейин чалгандар көтөрүп коюп, же албай койгон, же ал эже өзү. Менин азыр эки вариантым бар, ошол же бирөө чалып көтөрүп койгон сен аны, же ол эже өзү чалууларды көрүп, мен үйүмдүн арзан берип атат окшоймун деп ой кылып баасыны көтөрүп койгон. Экөөдөн бири да. Ошого кандай десиңер, номерди чыгарайынбы, чыгарбайынбы? Ээсинин номерин чыгарбай эле койгонум туура окшойт деп ойлоп атам. Акыры келип, ошол эже башка бирөөгө сатып атат, бирок ал башка бирөөлөр үмүт менен чалган да, 200 миңге алам депчи. Анан чалса ушундай болуп атат, эмнеге антип ашырып атат деп мага да суроо болгон. Мен айттым, эми эки вариант бар, ушунун экөөдөн бирисине болсо керек. Мен чалып сурасам, ал келинине төңкөп койду, келин арзан берип атасың деп ошого адамдар чалып атат деп эме төңкөп койду. Билбейм, эмне болсо дагы, кандай болсо дагы, туугандар, номерди чыгарбай эле коеюн, өзүм эле звонокторду контроль кылайын деп чечим чыгардым. Бунусуга номерлерди чыгарбай эле коеюн. Анан 220 миңдик үй сатылып кетти, ал дагы биздин бир тууган алып койду. Ал дагы сатылып кетти. Буюрса бүгүн задатыкын жөнөттү, 5-6 күндөн кийин жетип келет. Ошол. Анан достор, сиздерге жаккан үйлөр болсо, менден 100 километр, 50 километр, 80 километр болсо, алып бер, көрүп бер деп эме кылсаңыздар, мен убактымды таап барып көрүп келсем болот, бирок кызмат акыма алам. Келишим түрдө, анткени километражы бар, аны ошол километражына карап күнүм канча кетет, канча эме кетет, ошону чыгарып, мен сиздердин үйүңүздөрдү барып, жаккан үйүңүздөрдү барып видеого тартып, сиздерге жөнөтүп жиберсем болот. Ошол достор. Анан 410 миңдик үй мурда ал киши ошол үйдү сатам деп баасын да койгон экен. Мен аны бүгүн билдим, конкреттүү бүгүн баягы эки үйдүн маселеси боюнча барып документтерини, анан баягы расписка жөнүндө барып распискаларды алып келдим. Себеп алып аткан адамдар алыстан туруп алып атат да. Ошого алыстан туруп алганы, ортодо мен турсам, мен барып чуркашым керек. Себеп мен өзүмдүн кызмат акымды алып атам. Ошолорду бүтүрүп келип атып, жолугуп келсем, сен үйүңдү
сата албай калдым азырынча. Бирок кызыккандар 3 бар азыр. Үй чындап айтсам мал бакканга аябай жакшы экен. Бирок бир жагы бар экен, эмнеге малдарыны чыгарбай, ошол баягы видеодо көрдүңүздөр, клеткада кармап турат, кээ биркилер агылындын ичинде кармап турат. Ошончо жайыт бар болсо, менде дагы ушундай бир эме вопрос, суроо түйүлдү эмеде, оюмда. Анан суроо берейин деп анан койчу дедим. Анан алардын өздөрүнүн башка иштери бар экен. Башка иштери бар. Башка иштер менен алектенет экен. Ошон үчүн балким койчу салбай эле, талаага чыгарбай эле, үйдө аткормго коюп эле чөп бергени ыңгайлуу окшойт деп койдум өзүмө. Бирок жайыты кенен деп мага эч ким конкреттүү бир жооп берген жок. Бул киши дагы мына жерге айдасаң болот деп эле айтып койду. Болду ушу менен. Баягы эме жакта кошуна кичинекей дагы айыл бар, 220 миңдик үй турган жер. Ал жердеги үйлөр, ал жердеги жайыты бар экен действительно. Ал жактын жайыты бар экен. Мен бүгүн аны дагы билип келдим. Жайыты бар дейт, бияктын тургуну да жок дейт бул айылда. Адам аз дейт. Жайыт бар дейт. Кенен эле сүйлөшсө болот деп. Ошого ошол 220 миңге алган адам утту, себеп ал жакта жайыт бар экен чындагы. Мен ошондон коркуп жүрчү элем. На самом деле чыныгы бул бар экен, жайыты бар экен. Өтө деле чоң эмес, бирок биздин тууганыбыз канча мал кармайт эле, кармаса бир 200 баш кармаса керек, ашып кетсе. Ошол достор, районго жакын, ошол үйдү эме кылдым. Анан сиздерге жакын, көңүлүңүзгө жаккан үйлөр болсо, мен жашаган тегеректерде, балким башка жерде бардыр. Мен даярмын кызматка, келишим түрдө сүйлөшүп алабыз, чала бериңиздер. Баягы 410 миң сомдук үйдү ким алса дагы уткузбайт, алып койгула. Азыр ушул чалып аткан адамдар бар, кызыгып аткан. Ал жактан сонун эмелер бар да, возможностьтар. Мен көрсөм, толугу менен үй бир эмеде турат да, бир чекеликте турат. Эч кандай бир эме жок, помеха жок, эч кандай бир бирөө сизге сүйлөнө турган. Анан кошумча баягы жер турат го, ээси жок. Ошол жерди жөн эле берип коем, ээсин таап дейт. Ошол акчанын ичинде эле 410 миңдин ичинде. Буга чейин бул үйдү биздин кыргызстандык тууганыбызга бул киши сунуштаган экен. Канча сомго сунуштаганын ал киши дагы мага айткан эмес, балким айтса дагы мен унутуп калсам керек. Бул адам кантип таанышып калган дагы айтып кетейин. Ал киши биз жака келип аткан, бирок районго келип туруп, Москвадан келип аткан киши болгон, Кыргызстандын биздин жердеш. Үй алам деп. 1 ай мурда болгон бул окуя. Анан такси кармайт райондон. Такси кармаса, ошол жака айда дейт экен. Анан ошол ал жака бул айтып берген, ошол сатып аткан адам айтып берген сөздү айтып берип атам. Айда дейт, анан барса ушул жолду айтып кеткен окшойт да. Мындай болуп атат, айылдан кыргыздар толуп атат, ушул жерден үй алышып атат деп. Ал киши дагы эми сата турган ой болгон экен, өзүнүн үйүн сунуштаган. Анан ошол жерде биздин үйгө чейин жетип келип, ал байкебиз, акебиз саламдашып, анан мен бара берейин, үйүңдө адам көп экен деп, колунда эмелер бар экен, продукталар, алма ушундай буюмдарды алган экен. Курук келбейин деп айтса керек да. Алып келиптир, Аллах ыраазы болсун ал кишиден. Анан таштап эле, Данияр мен кеттим, ал жактан жатаканаларды алып койдум. Мен ошол жерден эле эме кылайын, вариант чыгып атат, караштырайын деп. Көрсө ошол вариант экен да. Бул киши кантип мени тапты? Мен банкта иштер менен жүрсөм, мен таанып калыптыр да. Мен үйүмө чейин келген да ал киши, саламдашып, бир аз эме кылган элек, сүйлөшкөн элек. Анан мен таанып калып, мен жаныма келип атат, "Эй дос" деп. "Сен мындай кылбайсыңбы? Мен үйүмдү да бир тартып кой, сураныч" деди эле. Макул деген ал жакта эмелер жокко, шарттары жок десем, мал көп кармаган. Биз кармап атпайбызбы дейт да. Анан мен ошол барып, тартып, карап, ошол үйүнү чыгарып койдум. Көрсө, ал жакта жайыты сол жагында экен, бар экен, бирок сол жагында. Эми чындагы канчалык ишенсе болот билбейм да. Барбы жокпу? Кошуна баягы кичинекей айылда 220 миңге сатылган үйдү ал жактан мен тактап келдим. Конкреттүү түрүндө айтышты, мына жерде жайыт бар деп айтышты.
мына Мамонтованын жайыты малдары өзүнүн айылдын жайыты бар экен. Малды кошуп айдаса болот. Уйларды, анан ошол кунажындарды кошуп айдаса болот. Бирок башына төлөп каласыз. 1000 сомдон экен башына. Азыр быйыл 1000 сомдон болуптур. Башына 1000 сом айына. Айдаса болот. Ошондо дагы утса болот деп ойлойм. Бирок бул киши айтып атат, мына жерде торпок кармаганым мага ыңгайлуу дейт. Мына загонду бая баласынын загону бар да, чоң 80 баш торпогум бар дейт ал жакта. Мага ошол ыңгайлуу деп айтып атат. 5-6 ай кармайт экен, анан сатат экен. Айтып атат, Кыргызстандан көп келип алып кетет менден дейт. Машинасы менен келип алып кетишет дейт. Ошол адамдан. Кыскасы, ошол адамдын 410 000 сомдук үйдү алып койгон адам уткузбайт. Ал жакта кенен эле мал кармаса болот территориясында. Келечекте балким жайыт менен сүйлөшүп, жайытты эмеде кылса болот. Жакшы жерде жайлашкан экен, ыңгайлуу жерде, кенен жерлер. Атырабында эч ким жок да, мындай айтканда. Чоң бир эмеде отурат ал. Ошол достор. Ошол жөнүндө айтып коеюн дедим. Эртең буюрса дагы 2 үй тартып чыгарам ошол эле айылда. Суранышып атат, дагы эле үй чыгар деп. Эми кандай үй чыкса ошондой болот. Анан көп адамдар мага жазышат да, мынтип карап койчу, көрүп койчу деп. Туугандар, эми мен ошончолук убактым болсо, албетте мен барып көрүп коймокмун. Барып эме кылып коймокмун ошолорду. Бирок азыр менде да убактым жок. Анан көп жардам берип атам, шүгүр адамдарга. Кандай болсо дагы, жакса дагы, жакпаса дагы, колдон келгенинче. Ошол достор. Эгерде сиздер чыныгы ала турган болсоңуздар, үйлөр чыгып калса, сиз ошону колдон чыгарбайм десеңиздер, мен барып көрүп келгенге даярмын, кызмат акысын төлөсөңүздөр. Себеп мен бияка кетип атканымда адам алып атам. Адам мен малдарымды карап атат, күнүмдүгүн төлөйм. Ошол достор. Дагы эмне? Бүгүн буюрса ошол 2 сатылган үйдү кандай десем, бир жолуна салып койдум. Буюрса бирөөсү кеч которулду акчасы. Бирок ошондо дагы эртең аны бүтүргөнгө даяр эмем бар, сүйлөшүүлөрүм бар, даярмын эртең барганга. Жол-жолок ошол эч болсо 2 үйдү тартып келейин. Чалып аткандар аябай көп. Мен үйүм жок эле, мал карабайм, жөн эле мен жашайын ошол жерге барып, үй алайын дегендер аябай көп болуп атат. Ошолорго барып тартып чыгарып коеюн. Мал балким чекеликте болсо, мал кармаса болот деп ойлойм. Эми барып көрөйүнчү эртең. Мен дагы өзүм көрө элекмин, барып көрөйүн. Ошо достор, сиздерге ден соолук каалайм, мекендештер. Дагы маалымат чыгып калса, албетте жазам, чалам сиздерге. Ошо. Анан мал жөнүндө чалып атышат. Бүгүн дагы жакшы маалымат түштү мага. Мал участка боюнча да айтып кетейин. Участка, бияктагы участкаларды бүгүн кирдим. Бирок эмеге, чоңдорго жолукканга эмем болбоду. Убактыбыз жетпей калды. Себеп биз күтүп аткан мезгилде чоңдор эми ар кандай иштер менен чыгып кетип калат экен. Кечиресиз, чоң чыгып кетти деп күтпөй эле коюңуздар деди. Анан күтпөй чыгып кеттим мен. Ал да бүтпөй калды. Участка боюнча, биздин айылдагы баягы участка боюнча. Анан эми аптанын эртең дагы балким убактым болсо дагы бир жолукканга кирип көрөм. Так, мал боюнча, Герефорд торпокторду алам дегендерге, же Герефорд букаларын алам дегендерге маалымат бар. Ким кызыкса, Герефордторду ташыйм десе чалгыла. Ортодо ушундай бүгүн бир адам чыгып калды. Ошол адам менин эмем бар дейт, таанышым бар дейт, сатат дейт, көп дейт. Ортодо мен иш кылам дейт, ачыгыча айтып атат. Ал ортомчу экен. Мен өзүмдүн кызыкчылыгымды кошуп айтам дейт, албетте. Ошо мал керек болсо адамдарга
кандай түрдүү болсо дагы мен таап бергенге аракет кылам дейт. Породасыны же кунажимби же саан уйларбы дейт. Ошого чыныгы алам деп иш кылам деген адамдар эле чалыңыздарчы. Анан баягы кылат элем, оюм бар эле, апрелде барам, апрелде кылам, ушундай кандай кылса болот деп ошондой чалгандар аябай көп. Мен да убактымды алышат. Анан чалып аткандардын дагы эмесин алып коюп атат да, чыныгы чалам дегендер занят экен деп, бош эмес экен деп бир жолу эки жолу чалышып эме кылып коюп атат. Чыныгы алам десеңиздер, албетте чалыңыздар, келишим түрүндө кандай эмне маалымат жөнүндө, мал жөнүндө маалыматтарды айтып берейин. Ошол достор, саламатта болуңуздар.